Жергебиздеги урунттуу окуялардан жана көрүнүштөрдөн адаттагыдай эле өлкө деме маалымат программасынан кабардар боло аласыздар. Кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Жазгул Усубалиева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы мүнөттөрдө. Өлкө тынчтыгы мыйзам тартип, кыргыз милициясына 98 жыл. Ар дайым кыргыз милициясы тынчтыкта элине кызмат кылсын дейм. Маяна жана жоопкерчилик 1 октябрдан тартып, аскер кызматкерлери жогорулатылган айлык маяналарын алышты. Бул биринчи жолу болуп атат, көптөн берки. Жабыла көтөргөн жүк жеңил. Оттук айылында жаңы канал пайдаланууга берилди. Бүгүн кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнө 98 жыл. Ушул окуяга байланыштуу мамлекет башчысы Садыр Жапаров коомдук тартип сакчыларын куттуктады. Анда мындай деп айтылат. Урматтуу ички иштер органдарынын кызматкерлери, милициянын кадырлуу ардагерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Дээрлик бир кылымга тете мезгилде кыргыз милициясы канчалаган оор сыноолорго татыктуу туруштук берип, ары даңазалуу, ары сыймыктуу жолду басып өттү. Бүгүнкү күндө дагы элибиздин бакубат турмушун камсыз кылуу үчүн өз өмүрлөрүн тобокелге салып, күнү түнү иштеп жаткандыгын ыраазычылык менен баса белгилейм. Өлкөбүздүн бүтүндүгүн коргоодо Баткен жергесинде канын жанын аябай курман болгон Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөткөн эрдигине башымды ийип таазим кылам. Алардын эрдиги элибиздин эсинде түбөлүккө сакталып, өсүп келе жаткан муунга үлгү катары кызмат өтөйт. Маркум баатырларыбыздын үй бүлөлөрү жана жакындары дайыма мамлекетибиздин көңүл борборунда болуп, камкордукка алынат. Акыркы убакта кыргыз милициясынын көптөгөн жакшы өзгөрүүлөргө жана жаңыланууларга кадам таштаганы калк арасында туура кабыл алынып келет. Санариптештирүү маселесинин колго алынышы, заманбап технологияларды жана алдыңкы ыкмаларды колдонуу менен жарандардын коопсуздугун, алардын укуктарын сактоо боюнча алгылыктуу иштерин жүргүзүлүп жатканы учурдун талабына ылайык жүргүзүлүүдө. Өз кезегинде мамлекет тарабынан ички иштер органдарынын кызматкерлерин социалдык жана экономикалык жактан колдоо жана коргоо багытында бир катар максаттуу иштер жасалып жатат. Үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан баштап кызматкерлердин айлык акылары жогорулатылды. Ошону менен бирге эле министрликтин айрыкча алыскы аймактардагы түзүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын жакшыртууга олуттуу көңүл бурулууда. Биз бүт өмүрүн коомдук тартипти сактоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө арнаган ардагерлерибиздин мекен үчүн жасаган көп кырдуу эмгектерин дагы унутпайбыз. Аларга ар дайым сый урмат көрсөтүүнү парзыбыз деп билебиз. Учурда ардагерлерибиз бай тажрыйбасы менен бөлүшүп, коомдук тартипти сактоого бараандуу салым кошуп жаткандыгы үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу милиция кызматкерлери, менин милициям мени коргойт деген учкул сөздүн маанисине жараша эл мүдөөсүн орундатуу зарыл. Элдин мындай бийик баасына татыктуу болуу үчүн сиздерден акыйкаттык, адилеттик, кесипкөйлүк жана талыкпас эмгек талап кылынат. Ар бир жарандын коопсуздугун камсыз кылып, укуктарын коргоо дайыма сиздердин, милиция кызматкерлеринин көңүл чордонунда болушу керек. Дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге чың ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат, ишиңиздерге ийгиликтердин болушун каалайм. Күнөстүү Кыргызстаныбызда тынчтык өкүм сүрсүн. Тартип сакчыларынын кесиптик күнүнө карата Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Анда облустагы милиция кызматкерлеринин жыл ичинде жараткан ийгиликтери айтылып, алдыңкы кызматкерлерге аскердик чендер жана сыйлыктар тапшырылды. Кененирээк кабарчыбыз Эсенбек Сталбек уулунун материалы. 20 жылдан ашык убакыттан бери Нарын облусунун ички иштер кызматында эмгектенип келе жаткан Мээржан Касымалиева үчүн бүгүн өзгөчө күн. Себеби ал Нарын облусунун ички иштер кызматынын тарыхында биринчи жолу полковник аскердик чинин алган биринчи айым болду. Ойлочумун мен ушул майорго кантип жетебиз депчи. Аллахым буйруп мына уже полковник намына жеттим. Чексиз рахмат деди эле. Баягы ушул Нарындан чыккан эжелер бар, бирок алар дагы баягы МВДдан, ошол Бишкектен алганда, бирок ушул Нарын областында биринчи мен буюрса.
Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарына кызматка кирип жатып, Кыргызстандын элине берилип кызмат кылууга салтанаттуу ант берем. Мекен алдында ант берип жаткан бул жаш милиция кызматкерлеринин алды кызмат өтүп баштаганына 8 ай болсо, арты жаңыдан кызматка кабыл алынган. Мекенди сүйүү, аны коргоо жана мыйзамдуулукту сактоодон башталат деген жаш кызматкерлердин катарында 24 жаштагы Каныбек Канатбеков да бар. Ал бул кызматка өз каалоосу менен келген. Айтымында ант берүү учурунда эл жерине ак кызмат өтөөгө дагы да жоопкерчилик жүктөлгөнүн сезген. Кыргыз элимдин, жеримдин огон ишеничин актайм деп буюрса үмүтүм чоң. Элиме, жериме кызмат кылып, ак ниеттүүлүктө берген антыма бекем туруп, кыргыз милициясына саламымды аябай кошконго аракет кылам. Мына ушундай жагымдуу маанай менен 1-ноябрь милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамы жана кыргыз милициясынын 98 жылдыгы белгиленди. Анда облустун ички иштер органдарынын жыл ичинде жеткен ийгиликтерине сарасеп салынды. Ошондой эле өз ишинде ийгиликтерди жараткан кызматкерлерге облустун жана күч түзүмдөрүнүн ички иштер министрлигинин медалдары жана ардак грамоталары тапшырылды. 98 жыл деген бул бир кылымды карытып атат. Биздин мыкты жарандарыбыз, аталы апаларыбыз, эже агайларыбыз иштеп кеткен. Азыр биз кызматтабыз. Ар дайым кыргыз милициясы тынчтыкта элине кызмат кылсын дейм. Ал эми улуу Теңиртой элибиздин мен айтат элем, кечинде жаздыкка башы жумшакты, эртең менен күн шоласына нуруна оролуп бакытка дегендей мен каалайт элем. Бир кылымдык тарыхы бар кыргыз милициясы түзүлгөн күндөн тарта коомдогу болуп өткөн курч окуяларга түздөн-түз катышып, өлкөдөгү мыйзамдуулуктун сакталышына жана туруктуулукту камсыздап келет. Ага жараша акыркы жылдары андай эмгектенген кызматкерлер үчүн баардык ыңгайлуу шарттар түзүлүп берилүүдө. Шарттардын баары жакшы бүгүнкү күндө айлык акылары көбөйүп, милиция кызматкерлерине жакшы жетишкендиктер болуп атат. 2021 жылы кызматтык үйлөр дагы үйлөр менен камсыздалынды. Көптөн бери турак жайы жок жүргөн кызматкерлердин баары тең үй алып, бүгүнкү күндө жакшы үйдө жашап жатышат. Муну менен катар таң эрте гарнизондук саптык кароо жүргүзүлдү. Анда күчүрмөн кызматтын алдыңкыларына атайын сыйлыктар жана аскердик чиндер ыйгарылды. Андан соң кесиптик майрамдын алкагында салтанаттуу жүрүш орун алды. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. 1 октябрдан тарта өлкөнүн аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кызмат өтөө үчүн үстөктөрү жогорулатылды. Буга чейин мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстандын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине акчалай үлүштү төлөө системасын өркүндөтүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Негизги максат тармактын кызматкерлеринин материалдык жыргалчылыгын жогорулатуу болуп саналат. Кененирээк Гүлзат Моокенованын сюжетинде. Ар бир мамлекеттин коопсуздугу жана туруктуулугу чек араны коргоодон башталат. Аймактын бүтүндүгүн жана мекенчегин коргоодо өлкө аскер кызматкерлерине таянат. Ал эми мамлекет аскер кызматкерлерин татыктуу эмгек акы менен камсыз кылууга милдеттенет. Мамлекетибиздин сактык жагында чоң эмгектерди иштегенбиз. Өмүрүн өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылууга арнаган Бакай Нишарапов учурда ардактуу эс алууда. Ал убагында Коопсуздук комитетинин Атбашы райондук бөлүмүндө чек араны оперативдүү коргоо кызматында иштеп, кийин райондук комитеттин төрагалыгы кызматынан пенсияга чыккан. Ошол кездеги аскер кызматкердин эмгек акысы жана пенсиянын көлөмү азыркыга салыштырмалуу бир топ төмөн болгон дейт ал. Чек арадагы болгон кооголаң, чек арадагы болгон провокациондук иштер, душмандардын атайлап жасаган бир кыянаттык жумуштары баардыгы баштан өткөн. Азыркы кызматкерлердин айлыктары мурдагы кызматкерлердин айлыктарына караганда жакшы. Мен өтө көп чоң деп айтпайм, бирок жакшы айырмачылык менен бийик айлык маанайларды алып келишет.
Мына ушундай жагдайларды эске алуу менен өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине акчалай үлүштү төлөө системасын өркүндөтүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. 1-октябрдан тартып прокуратура кызматкерлерин кошпогондо өлкөнүн аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кызмат өтөө үчүн үстөктөрү жылдык эмгек акы фондунун 80% чейин жогорулатылды. Акыркы жылдары мамлекет аскер адамдарына болгон камкордукту күчөтүп, даректүү колдоого алууда. Алсак Баткен облусунда кызмат өтөгөн аскерлердин айлык акысы 2 эсе жогорулатылып, аймакта кызмат өтөөнүн 1 жылы 2 жыл катары эсептелине баштады. Тармак өкүлдөрүнө кызматтык үйлөрдүн ачкычтары тапшырылууда. Буга кошумча көбөйтүлгөн эмгек маяна алардын ишине шык берип, мекен алдындагы ыйык милдетин татыктуу аткарууга стимул болот. Үйлөр салынып берип атты. Жана башка бир кошумча айлыктар каралып жатты. Ал эми жалпы эмгек маанайын көтөрүш боюнча жарлык бул биринчи жолу болуп атат көптөн берки. Аскердик адистиктин негизги мааниси ата мекенин сүйүү. Кыргыз жокерлери өз милдетин абийирдүүлүк менен өтөп, кайраттуулуктун жана чыдамкайлыктын үлгүсүн көрсөтүп келатышат. Аскер адамына жүктөлгөн эң чоң жоопкерчилик ал мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо жана анын аскердик коопсуздугун камсыздоо. Андыктан аларга акчадан мурун эл алдында берген анты бийик турат. Ошол эле учурда мамлекет көрсөткөн мындай колдоо өз убагында болду дешет коомчулук өкүлдөрү. Гүлзат Мокянова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми. Президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарына болгон иш сапарынын алкагында Абу-Даби шаарындагы Шейх Заиддин күмбөзүнө жана анын атындагы мечитке барды. Мамлекет башчысы Бириккен Араб Эмираттарынын негиздөөчүсү жана биринчи президенти Шейх Заид бин Султан Аль-Нахаяндын элесине таазим кылып, күмбөздү көрүп чыкты. Андан соң Садыр Жапаров Шейх Заид бин Султан Аль-Нахаяндын сөөгү коюлган жердин жанына салынган мечитке кирди. Мечитти көрүп чыккан соң мамлекет башчысы ардактуу меймандар китепчесине каалоо тилектерин жазып калтырды. Эске салсак, Садыр Жапаров 30 октябрда иш сапары менен Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби шаарына келген. Анын чектеринде эки өлкөнүн лидерлеринин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча мамлекеттер аралык өнөктөштүктү тереңдетүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Нарын районунун Оттук айылында жергиликтүү элдин демилгеси менен 1380 метр кошумча канал казылып пайдаланууга берилди. Оттук каналынан буга чейин 250 гектар айдоо аянты сугарылып келсе, кошумча каналдын ишке берилиши менен дагы 50 гектар жерге сугат суусун жеткирүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Кененирээк Нурuz Абылаев кеп салат. Нарын районунун 10 айылынын тургуну Айткул Асылбеков үлүшкө тийген 2 гектар жерине көп жылдык чөп айдап, анын тоюту менен мал багат. Сугат маалында суунун жетишсиздигинен чөп аянтын сугара албай, айлап кезек күтүүгө аргасыз болуп келгенин айтат. Мына азыр мал чарбачылыгы болгондон кийин айрыкча чөпкө басымдуулук кылабыз да. Ошону тиги эметип атабыз, суу келгенде кубанып атабыз. Тетер ылдый жакта чоң бакты көрүп атасыңарбы? Деудан берки. Мына ошол жердеги суу жетчү эмес. Эми Кудай буйрса жетет деген ойдобуз, аябай жакшы кеп болду. Буга балдардын салымы, балдардын эмгеги болду. Жайкысын суу ала албай кыйналгандар 10 айыл аймагында ондоп саналат. Көйгөйдөн улам айыл эли өздөрү демилге көтөрүп, ашар жолу менен Оттук каналына кошумча 1400 метрге чукул каналды куруп башташкан. Суу курулмасын курууга жалпысынан 1 миллион сомго жакын каражат коротулса, анын 400 000 сомун айыл эли чогулткан. Калганын демөөрчүлөр менен жергиликтүү бийлик көтөргөн. Баарыбыз иш кылалы, миңтел деп ушул жерде 5 бала чогулуп алып баштадык эле. Спонсорлор иштей баштадык. Ушул айыл элинен, журтунан эл көпчүлүк деген жакшы экен, көп түкүрсө көл болот деп ушул бүтүрүп алдык. Ушул 2 километр жаңы арык чабылды.
2 километр жаңы арк чабылды, 112 метр труба коюлду, ар бир труба 800-дүк, бул труба. Ошол эки менен общий 1 километр 912 метр коюлду. Жергиликтүү калктын демилгеси менен башталган Оттук каналынын кошумча курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Муну менен Оттук каналынын мүмкүнчүлүгү кеңейип, 250 гектардан тышкары кошумча 50 гектар аянтка суу жетиштүү болот. Жаз менен буюрса сооружениялар калды. Ушулордун бардыгын толук кандуу 90% бүткөн канал болду. Бул азыр артыбызда турган Байдулуу капчыгайынан келген суу жазында айыл тургундарына жетпей калды, себеби азыр 250 гектар эле гана 200 гектар жерди гана суу басчы да. Ал суу менен бүгүнкү күндө бул труба менен канал менен сыйымдуулугу бир 4-6 куб деп эсептеп атабыз адистер менен. Ошо менен 300 гектар жерди суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылган атабыз. Кошумча каналдын курулушунун аякташы менен 10 арча айыл аймагында сугат суу маселеси толук чечилди деп айтууга болбойт. Суу жетпеген аянттардын санын кыскартуу үчүн айылдын жогорку жагындагы Байдулуу каналынын 18 чакырымын толук жаңылоо зарылчылыгы турат. Каралбагандыктан бетон тосмолору талкаланып, жээктери желип кеткен. Ушундан улам берилген суу талага жетпей, орто жолдон эле кором жоголуп кетет. Бир 50 миллион сомдон тегеретесинде каражат кетет деп атат да, буюрсачы. Эгер ал бул үстүнөн келет да, Байдулуу коктусунан келет. Анан ушул экини дагы бизде эң чоң көйгөй да, мына азыр жакшы көйгөй болот да, дагы деле шүгүр мына 250 гектар жерибиз айтты мына балдар суу ичкен татып жерде. Эми эгер ошол 18 километр жерибиз бүтө турган болсо, жанагындай республиканский деңгээлде тиги бюджеттен чечилип 50 миллион сом, анда бизде деген 1000 гектар жери суу четиле да. Ушу элдин жашоосу жакшырат эле да. 10 арча айыл аймагында 1500 гектар айдоо аянты бар. Анын 3төн 1 бөлүгүн гана суу басат. Ал эми Оттук каналына учурда суу өтүүчү курулманын салынышына салым кошкон Нарын облусунун ардактуу атуулу Абдрайым Алымкуловдун ысымы берилди. Норuz Абылаев, Нурсултан Болотбеков, Бакыт Самсакунов, Өлкө Эми, Нарын району. Ал эми Талас облусунун Талас районундагы ирригация тармагын жакшыртууга быйыл республикалык бюджеттен 11 миллион сом бөлүнгөн. Жаз айында дыйкандарга коромжусуз суу жеткирип берүү максатында азыркы таптада каналдарды бетондоо иштери жүрүп жатат. Алардын бири аталган райондогу Култай каналы. Эгер бул ирригациялык система оңдоп түзөөдөн өткөрүлсө, Калба жана Нуржанов айылынын дыйкандарынын сууга болгон муктаждыгы жоюлат. Теманын уланысы кийинки материалда. Калба айыл аймагындагы Култай каналын бетондоо иштери кызуу жүрүп жатат. Союз мезгилинен бери оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөгөн бул каналдын абалы жылда дыйкандарга көйгөй жаратып келген. Быйыл республикалык бюджеттен 3,5 миллион сом бөлүнүп, дыйкандардын сууга болгон көйгөйү чечилгени турат. Бул каналдын өзүнүн узундугу 3 км 300, республикалык бюджеттен каржыланып атат. Билесиздер, быйыл ирригацияга аябай көңүл бурулуп, ошонун катарында жалпы сметалык баасы 16 миллион, бирок быйылкы жылга 3 миллиондон ашык акчасы бөлүнүп калган, азыр жазылып атат. Бул каналдан Кудай буйруп бүтүп калса 1800 гектар суу ичет. Акча каражат түшкөнгө жараша булар жетише берет. Кудай буйруса жаздын алды менен дагы убакыт бар. Акча каражат түшүп калса жетишкенге аракет кылышат. Кудай буйруса аракет кылабыз бүткөнгө. Эми бул бүтүп калса Кудай буйруса потерясы берден мурунку эски каналынан бир 70-80% потеря болчу. Азыр бүтүп калса Кудай буйруса ал потерядан кутулуп, дыйкандарга суу кенен жетип калат деген үмүттөбүз. Култай каналынан Калба айыл аймагынын жана Нуржанов айыл аймагынын дыйкандары суусун алышат. Канал бетондолбогондуктан 70% суу жерге сиңип, дыйкандарга маселе жаратып келген. Быйыл Култай каналынын 700 метр жери бетондолуп, дыйкандарга жакшы шарт түзүлөт. Азыр эски угун көрүп турсуздар мынакей. Бул тиги 30-жылдары курулган. Ошондон бери бир каралбай абдан плачевный состояниеда да. Азыркы учурда бизге быйылкы сезонго 3,5 миллион бөлүнгөн, 700 метри пландалган. Азыр ушул бир 400 метр бүтүп калды. Буюрса ушул ноябрдын 10-на чейин, 15-ине чейин ушу бүтүргөнгө аракет кылып балдар иштешип атат. Дыйкандарга убагы менен суусун берүү башкы максат. Бул жагдайда каналды бетондоо иштери кечиктирилбей бүткөрүлүүсү зарыл. Ошондой эле сапаты да стандартка ылайык жасалышы керек. Бул бардык азыркы каналдарга ошо 200 маркага куюлат. Бул 2 куб суу батат. Ошого чыдай турган бетонго расчеттолгон. Подготовка 170 метр калды. Калганы где-то ноябрдын 5-ине чейин бүткөнгө аракет кылабыз. Каналды жазында уже суу бере беребиз.
калганын башка нукка буруп сууду улантып кете беребиз. Дыйкандар суудан үзгүлтүк болбойт. Быйыл Талас райондук суу чарба башкармалыгына каналдарды оңдоп түзөө үчүн республикалык бюджеттен 11 миллион сом бөлүнгөн. Анын 3,5 миллиону ушул Култай каналына жумшалат. Калган акча каражаты кийинки жылдын эсебинен бөлүнөт. Ал арада Жалал-Абад облусунун Сузак райондук электр тармактары ишканасы 800 даана эскирген жыгач мамычаларды жаңылап, оңдоп түзөөдөн өткөрдү. 2022-2023 жылдын күз-кыш айларына карата камылгалардын алкагында аталган райондо 9 даана трансформатордун кубаттуулугу жогорулатылып, 3-өө жаңы коюлду. Калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо аракеттери тууралуу кийинки сюжетте. Сузак район электр тармактар ишканасы жыл башынан бери 800 даана эскирген жыгач мамычаларды жаңылап бүттү. Анын 260 даанасы 10 киловольт болсо, калганы 0,4 киловольтту түзөт. 2022-2023 жылдын күз-кыш айларына карата камыгалардын алкагында 48 чакырым аба чубалгы, тоскоол жараткан бак-дарактар тазаланды. 9 даана трансформатордун кубаттуулугу жогорулатылып, 3 жаңы трансформатор коюлду. Даярдыктардын акыркы этаптары жүрүп жатат. Учурда Чөкөдөбү айылындагы жыгач мамычалары бетон мамычаларга алмаштырылып бүттү. Кайра келбеттө 0,4 киловольт линияларын азыркы учурда куруп жаткан учурубуз. Биздин иш мерчемдин негизинде азыркы күндө октябрь айы менен толугу менен пландалган иштерди толугу менен аткарууга аракет кылып атабыз. Ал эми кийинки иш планда биздин дагы бир 10 киловольт жогорку чыңалуудагы линиябыз калды. Жалпысынан биздин Сузак району боюнча күз-кыш даярдыктары толугу менен аткарууга алдык. 35-10 киловольт Благовещенка көмөк чордонунда резервдик ажыратуучу 35 киловольттук заманбап вакуумдук өчүрүп жандыруу тетик орнотулду. Аталган көмөк чордон стратегиялык мааниге ээ. Анткени Жалал-Абад шаары таза суу менен камсыз кылууда электр энергиясын берет. Бул тетик ар тараптуу артыкчылыктуу резервдик аба чубалгына туташтырууга чоң роль ойнойт. Биз негизинен буга токтолгон себеби биринчиден капиталдык оңдоолордон кутулабыз. Бул капиталдык оңдоолорго жатпайт. Себеби бул жерде май куюлбайт, затраттар аз болот, керектөлөр. Экинчиден аралыктан башкарууга оңой. Себеби бул акыркы үлгүдөгү өчүргүчтөр. Жалал-Абад электр тармактар ишканасы эрте жаздан баштап эле кыш айларына даярды көрүү менен алектенип келет. Көмөк чордондору капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүп, кошумча электр чубалгыларын тартып, жаңы трансформаторлорду орнотуп, күз-кыш мезгилинде калктын электр энергиясына болгон муктаждыгына эселеп өсөт. Ошол үчүн тиешелүү деңгээлдеги даярдыктар жүрүшү керек. Жалал-Абад электр тармактар ишканасынын башкы инженери Сүйүнбек Усеновдун берген маалыматында кышкы камылга дээрлик аягына чыгып калды. 1-ноябрга карата ушул жылдын жалпысынан ремонттук жумуштарды аягына чыгып жатабыз. Өзүңүздөр күбө болуп тургандай, ушул көмөк чордондо пландаштырган акыркы жумуштар аткарылып жатат. Негизинен аба чубалгыларын ремонттоо, электр жабдууларын ремонттоо, ошондой эле райондук электр тармактар ишканасындагы белгиленген, мерчемделген бардык капиталдык, утурумдук жумуштар толугу менен аягына чыгып калды. Кудай буюрса, ушул күздү күз-кыш сезонун, жылуулук сезонун ийгиликтүү чыгабыз деген ниетте турабыз. Жалал-Абаддын энергетиктери абоненттерди техникалык шарттарды сактоого чакырат. Техникалык штаттардын негизинде ар бир керектөөчү менен тиешелүү келишим түзүлүп, колдонуу тартиби көрсөтүлгөн. Келишимде кечки 18:00дөн 21:00гө, эртең менен 6:00дөн 9:00гө чейин электр жабдууларга жана тарамдарга кошумча күч келүүчү сааттарда электр энергиясын жылытуу максатында колдонбоолорун өтүнүшөт.
Нарын облысы боюнча бала бакчанын тартыштыгынан улам 9000ден ашык наристе үй шартында тарбияланып келет. Жылына бакчага кезек күткөндөрдүн саны 1000 деп саналат. Абалды жөнгө салуу үчүн аймакка 30дан ашык бакча курулушу керек. Бирок шарт жок. Бул тууралуу кененирээк кийинки сюжетте айтылат. Арчан бар кызылда сарысы, гензип чоң сөткө терели. Нарын шаарынын тургуну Альбина Калыбекова 2 кыз 1 уулун тарбиялап үйүндө. Жылда бакчага кезеги жетпеген каармандын балдарынын алды мектепке баруу алдында турат. Тилекке каршы дагы деле кезек жетпейт. Мен балдарымды садикке бере албай жатам. Улусу азыр 6 жашка толду, ортончусу 5 жашка толду. Бул эми январда 2 жашка толот. Былтыр очередке турганбыз, бирок мурунку сайт менен турсак, быйыл болсо жаңы сайт ачылды деп, жаңы сайт менен турабыз деп, жаңы сайтка тургузсам дагы садикке бере албай жатам. Садикке барган бала менен садикке барбаган баланын айырмасы болот экен да. Альбина Калыбекова сыяктуу балдарын бакчага бере албай кезекте тургандардын саны Нарын шаары боюнча 1,5 миңге жакын. Калаада 10 мамлекеттик жана 1 жеке бакча баарын батырууга алы келбейт. Ал тургай бир тайпада 30дун айланасында гана бала кабыл алуу каралган менен балдардын саны 2 эсеге чейин көп. Көйгөйдү аз да болсо чечүүгө карата акыркы 30 жылда биринчи жолу Нарын шаары менен Түркия өлкөсүнүн Анкара шаары менен достук кызматташтык келишиминин алкагында 2 кабаттуу бала бакча курулуп, учурда иш алып барууда. Биздин бала бакча Ататүрк балдар бакчасында аралаш группа, балдардын саны 43. Биздин бала бакчасы аябагында жакшы, чоң имарат, 4 группага ылайыкталып салынган, балдарга баягы ыңгайлуу шарттар түзүлүп берилген, жарык, жаңы, бардык инвентардын баары жаңы келген. Нарын облусу боюнча жалпы бакча жашындагы балдардын саны 23 миңден ашуун. Булардын ичинен 12 миңи гана бакчага барса, калган 9 миңе же 49% үй шартында тарбияланып келет. Булардын арасынан 3100 бала бакчага баруу үчүн кезекке турган, бирок орун жок. Биздин областта бала бакча жетишпеген айылдарыбыз да бар. Мисалы үчүн 11 айылда бала бакчасы жок да, 11 айылдын бала бакчасы жок. Ал эми 9 айылда мектептердин имараттарында жайгашкан. Мектептердин имараттарында 9 айылда жайгашкан, ошол жерде бала бакчаларыбыз бар. Ал эми 10 бала бакча арендада турат, менчик үйлөрдө арендада турат да. Жалпы кыскасын айтканда, Нарын областынын мектепке чейинки балдарын бала бакчага толук тартуу үчүн бир 30-35 тегерегинде бала бакча керек да, имараттары салыныш керек. Жогоруда белгиленгендей, Нарын облусу боюнча мектепке чейинки балдарды толук камсыз кылуу үчүн дагы 35 бала бакча курулушу шарт. Учурда тоолуу аймакта болгону 143 балдар бакчалары иштеп, жаш жеткинчектерди тарбиялап келишет. Ал эми бул көйгөй толугу менен качан чечилет, азырынча белгисиз. Чапара Садыкказиева, Адилет Алмазбеков, Мирзат Муталипова, Өлкө Деми, Нарын шаары. Октябрь айынын акыркы аптасы автомобилдик транспорт жана жол чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Аталган майрам жерлерде салтанаттуу белгиленүүдө. Кезектеги иш-чара Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин агрардык техникалык факультетинин студенттери тарабынан өткөрүлдү. Студенттер жолдо жүрүүнүн эрежелерин, ошондой окуу жайдан үйрөнгөн теориялык көндүмдөрдү иш жүзүндө көрсөтүп беришти. Майрамдык иш-чара студенттер даярдаган концерттик программа менен коштолуп, келгендерге маанай тартууланды. Бул иш-чара менен биз өзүбүздүн ушул транспорт тармагында иштеп аткан студенттерибизге жалпы эле ушу областыбыздагы, Кыргызстандагы ушул багытты көргөзүп, кандай экономикалык орду бар, ошонун баардыгын чагылдырып, жаштарды тарбиялап, алдыдагы жасалып аткан иш максаттар жөнүндө тааныштырып, ошонун алкагында жүрүп жатат. Нарын облусундагы массалык маалымат каражаттарынын телчигишинде салым кошкон ардагерлерибиздин саны арбын. Алардын катарында журналист, акын, драматург Сайрагүл Касымованын орду зор. Кезегинде Нарын Правдасы гезитинде эмгек жолун баштап, андан соң телерадио компаниясында эмгектенип, ийгиликтерди багынткан каарман тууралуу кесиптешим Чапара Садыкказиева айтып берет. Жаңы сан экен.
Журналистикадагы алгачкы эмгек жолун Нарын правдасы гезитинде баштаган Сайрагүл Касымова учурда дагы гезиттин санын калтырбай окуп, анда жазылган макалаларга көз жүгүртмөйү бар. Кесибине келгендеги башка жолду көрсөтүп ташалткан таамай жолу мына ушул газета. Теңир тоо башында бир Нарын правдасы деген ат менен чоң көлөмдө чыкчу эле, тиражы да аябай чоң болуп турган эле. Ошондо 85-жылы мен Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүрүп келип, анан ушул жака кирдим эле да. Ал кезде деген баягы Союздун учуру партия күчүндө болчу, аябай эме эле да мындай. Ар бир сөзгө маани берип, ар бир сөз үчүн күрөшүп, ар бир сүйлөм үчүн күрөшүп, ушундай бир башкача бир тартип менен чыга эле да газета. Анан күндөп газета чыгарып, чоң дежур, кичине дежур болуп, анын каталарын текшерип, ушундай бир чоң инерция менен чыгар эле да. Бир кездеги Нарын правдасы газетасы коомдогу өзгөрүүлөргө, өнүгүүгө жараша ысымын жаңыртып, Теңир тоо деген аталышта калкка кызмат көрсөткөндүгүнө быйыл туура 31 жылдын жүзү болду. Эчендеген жылдарды баштан өткөргөн редакциянын калыптанышында ондогон кесиптештерибиздин орду зор. 5 күн ууда чыкты, ошол жерде ТАССтын материалдары келер эле, телеграф агентство, Советтер Союзунун телеграф агентствосун ошону күткөн күндөр болчу. Эми анан партиянын обкомдун бюролору, тигиндей мындайлар чоң баягы саясий деңгээлдеги материалдар газетанын биринчи бетине жайгашып, ошолордун баарын орусчадан кыргызчага которулат да. Анан ошолордун баарын окуп, ошолордун баарын иретке келтирип, анан бир сым материал чыкты дегичекчи ал эме кетти дейбиз. Ошо тартип, ошо журналистиканын аркасы менен эле ошо жерде тартип орнап, ошо жерде тартип болуп элечи. Журналистика коомдун өнүгүшүнө дагы бир чоң салымын кошуп, жеңил желп эмес, бир мурункудай бир барандуу күчкө ээ болсун деген тилек кылат элем. Мындан туура 35 жыл мурун гезиттин астанасын аттаган Сайрагүл Касымова кийин Нарын Кыргыз радиосунда, андан соң Нарын облустук мамлекеттик телерадио компаниясында үзүрлүү эмгектенип, Асыл зат, Манас кыргыз руху, Дин жана коом жана башка бир катар автордук программаларды алып чыгып, коомдун курч көйгөйлөрүн көрсөтүп турган, ошондой эле прозалар жыйнагынан турган 7 китепти жарыкка чыгарып, улуу манасчы Саякбай Каралаев жөнүндө Сырдуу дүйнө тарыхый драмасы жана 2010-жылдагы элдик революцияга арналган Мурас спектаклин Муратбек Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалык драма театрынын жамааты тарабынан сахнага койгон. Учурда ардактуу эс алуудагы кесиптешибиз доктор Джо Диспанзанын «Плацева жакшы ой, мыкты натыйжа» деген аталыштагы дүйнөлүк бестселлерди кыргыз тилине которуп, окурмандарга тартуулуу алдында турат. Мындай ийгиликтер каарман журналистикадагы талбаган аракет аркылуу ишке ашууда дейт. Дүйнө жүзүндө элдер ушуну менен айгат экен көбүнчө. Депрессия дегенди да көп билишпейт экен. Бул киши болсо дүйнөнү кыдырып өзү медитация кылат экен. Чапара Садыкказиева, Бакыт Самсахунов, Өлкө деми, Нарын шаары. Өлкө деминин кезектеги чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Сиздер Нарын облустук медиа борборунун телепрограммаларын ошондой эле Facebook'тагы жана YouTube'тагы баракчаларыбыздан да таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.